Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Бар мақтау Аллаға болсын. Анын пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам және салауаттар болсын. Урматтуу үйрөтүгандарым, Алла Таала ушу баарыбыздын зыяраттарыбызды кабыл кылсын. Кудай Таалам насип кылган экен, машалла. Мына умра сапарына да келип калдык. Кандай болгондо да субханалла биз сабактарыбызды уланта беребиз эми. Умра бул өзгөчө бир амал, баяндама айтып атабыз. Жөн эле умра десе, умранын да жөнөкөй эле бир нерсе ката көрбөсө, Алла Таала өзү хаджы болуп умратан деп ажылык умра жөнүндө айткан. Ошол себебинен азыр жакшы саам алып болот. Көрүп атасыздар, азыр кыргыз элибизде канча деген кишилер азыр ушу умра деп ниет кылып келип атышат да. Эми умра келгенден кийин биз ушуну унутпашыбыз керек экен да. Бул чоң бир амал. Алла тарабынан бизге мындай улук саат берилген, Алла тарабынан бизге ушундай бир мындай ыроолор берилген бир амал да. Бул амалда ушундай чоң бир нерсе бар. Күнөө кечирилүү бар туугандар. Мен дайыма айта берем, ушул нерсе айтсам кандай түшүндүрсөк болот? Мисалы, сиз менен биз күнөөбүз кечирилди дегенде кандай түшүнүшүбүз керек? Күнөө кечирилди дегенде Кудай буйрса, эртең тозоктон кутулдуң деген сөз. Тозоктон. Бул чоң нерсе. Бул дүйнө кыска, аябай кыска. Мына бүгүнбү, эртеңби, кайсы канча чоң ийгиликке жетпе, канча бир бай болбо, канча бир машхур болуп, бардыгына таанымал болуп кетпе. Бардык мындай айткан, бүт дүйнө бийлигиңдин баардыгын колуңа топтоп алган болсоң да, бүт сенсиз адамдар чүчкүрө албай калган болсо дагы, күллү нафсин заиқатул маут. Бардык инсан өлүмдүн даанын татат. Аны үчүн убакыттын кереги жок. 60ка чыгып, 70ка чыгып, 80ге чыгып, 100ге чыгым деп болбойт экен. Бул ушундай бир белгисиз убакыт. Ошонун себебинен сиз менен биз үчүн бул Алла тарабынан берилген белек. Анткени бул дүйнөдө биз жашап атабыз, жашообузда, хаятыбызда канча деген күнөөлөрдү кылабыз да, билинбей эле кыла беребиз. Күнөөнү ушунча көп кылат экенбиз, кээ бирде биз мындай кыргызча айткан билип билбей деп коебуз го. Билип билбей күнөө ушу көп кылабыз да. Кээ бир убакта болот биз Алланын акысын бузабыз, ширк кылып алабыз. Алладан бир башка бир макулуктан үмүт кылып, коркуп, керек болсо сыйынып ийебиз да. Ширк келип калабыз. Эми ширктин чоң бар экен, кичинекейи бар экен. Чоң ширк бар экен, кичинекей ширк бар экен. Билбейт экенбиз да. Пайгамбарыбыз айткандай, кээ бирде текеберленип дагы биз ширк кылып алат экенбиз да, ошо менен жашообузду, хаятыбызды бузуп алат экенбиз. Бул дүйнөдө жашоо бузулгандачы оңой экен да. Бул дүйнөдө жашоо бузула турган болсо, бирине бири себеп эриш аркак болуп, некен бирин оңдоп кетсе болот экен. Мисалы, жаман эркекке туш болуп калсаң, некен аны менен ажырашып, жакшы эркек турмушка чыгышы мүмкүн экен. Жаман аял менен турмушка бузула турган болсо, эмнеге жакшы аял табып мындай бирин оңдой берет экен. Жашоодо сынап турган болсоң, бирөө келип сага поддержка кылып, мисалы, бир жолуңду таап, момундай кылсаң, момундай болот деп, бир муктаждыгын чечип берип коюшу мүмкүн экен да. Бирок эми эртең Алланын алдына барганда, сиз менен биздин муктаждыгыбыздычы, биздин кылган жакшы амалдарыбыз, ошол эмеде кабыл болгон, Алла тарабынан кабыл болгон биздин амалдарыбыз бизге жардам берет. Билесиңер, кабыл болгон амал деген эмне? Кабыл болгон амал деген сөз бул бизди бир нече километр, балким жылдар, балким миллиард жылдар субханалла боло турган тозоктон куткаруу деген сөз. Адамга мисалы алдында эскертүү болуп тура турган болсо, вот жерде attention деп турат, осторожно деп турат, абайлагыла, же болсо внимание деп конот, же болсо киф, стоп деп турат, жактачы кызыл. Ошону көргөндө биз эмне кылабыз? Субханалла, мен стоп деген нерсени токтотушум керек турбайбы? Бул жерде внимание деп абайла деп жалып турат, значит абайлашым керек турбайбы дейбиз го. Мына бул ушулдан бир чоң бир бизге үчүн бир Алла Таала берген белек да. Токтоп пендем деген сөз да. Мисалы, мына умрага азыр көчөгөнү мисалы намаздын нысын билбей келип алдык кээ бирлерибиз. Даваттын дысын билбейбиз. Буяка өмүр ойлогон эмеспиз кээ бирлер. Буяка келебиз деп даже миң уктаса түшүбүзгө кирген эмес туурабы? Эми кээ бирлерибиз болсо бирөө мындай мен деле барып келейинчи деп эмне деп туруп ээрчип кетип калды. Кээ бирлер туруп турматты. Кээ бирлериңиздер болсо ошол жерде бирөө кап күйөөм оңолуп кетсе экен деп келди. Кээ бирлер болсо аялым оңолуп кетсе экен деп келди. Кээ бирлер болсо субханалла, мен ушу кыйналып турам, ушу мен дуам кабыл болуп калса экен, ушу кыйналыштан чыксам экен деп келди да. Ал эми динди түшүнгөн адамдар болсо, күнөөм кечирилсе экен, Кудай Таалам бул дүйнөгө кабыл кылып койсо экен деп келип турабы. Эми караңыз, бардыгыбызга ар кандай нерсе менен Алла Таала насип кылган экен ушунучу. Ошо насип деген сөздү аябай көңүл бургула.
Анткени эгерде сиз менен ошол проблема ойлоп келген нерсебизден Алла Таала сиз менен бизди кутулткусу келбесечи, анда биз баягы күнөөнүн сазына кайра эле баягы ишибизге, ошол эле баягы өзүбүз жүргөн нерсеге кирип ошо жерде жашай бермекпиз. Бирок Алла Таала сиз менен бизди өзүнүн ыйык үйүнө алып келип койду. Мына ушул жерде, мына ушул тегеректе 365 бут турган болчу. 365 бут жанагындай адамдар сыйынып, ошону Кудай деп алган болчу. Мына ушул жерде болчу. Бирок Алла Таала пайгамбарыбызды алып келди. Ошол 365 бут жанагындай бир Алла Таала тарабынан ушундай бир сыноо үчүн болгон алдагычы. Пенде үчүн сыноо болгон 365 бутка сыйынышкан болчу. Пайгамбарыбыз келгенден кийин таухид, Алланын жалгыздыгы орноду. Эми ошол орногондон кийин гана адамзат бактылуу болуп баштады. Эми мына ушул жерде азыркы бизге эң биринчи таухидтин, Алланын жалгыздыгын үйрөнгөн, Алланын жалгыздыгы айтылган ла илаха иллаллах деп акыйкат сөз айтылган сөз жерге келдик азыр. Мына ушул жерден эми туугандар, сиз менен биздин мүдөлөрүбүз, биздин каалоолорубуз ишке аша турган жерге келдик. Ушуну аябай мындай сүйүнүп кабыл алыш керек да. Башкача кабыл албаш керек. Кимде кимге насип кылса, сүйүнүп кабыл алыш керек. Адамдар бул дүйнөдө ийгиликке жеткиси келет. Адамдар бул дүйнөдө мындай бир бардык нерсени мындай кандай десем бизде ушундай болуп калды, адатча адамдарда мындай ийгиликке жеткиси келет, бир дагы бир жакшылыктарга жеткиси келет, мындай иш оңолгусу келет, ден соолукта болгусу келет. Мынакей, мына ушул жол. Ким ийгиликке жеткиси келсе, мына Алла Таала айткан алар ийгиликке жетишти деп атпайбы? Алар ийгиликке жетишти деген алар дин менен ийгиликке жетишти. Иман менен ийгиликке жетишти. Алла Таала субхана пайгамбарды ээрчүү менен алар ийгиликке жетишти. Куранга, сүннөткө амал кылыш менен алар ийгиликке жетишти. Бирок Алла Таала айткан жок, биз аларга кынтар толтура тонна алтын бердик эле алар ийгиликке жетишти. Алар биз ушундай бир чоң жеңиштерди алар ийгиликке жетишти деп айткан жок. Алар ийгиликке жеткен ушул болуптур. Алар иманды кабыл алышыптыр. Жанагындай 365 бутту жашоосунда болгон күнөөлөргө болгон мисалы жалган нерсенин баарын тыштап туруп, акыйкат адашуу деген нерсени тыштап туруп, күнөө деген нерсени тыштап туруп, ана алар Аллахым жакшылыкта жаманчылык сенден болот дегенде анан ийгиликке жетиш дейт да. Ага чейин ийгиликке жетишкен жок экен. Азыр кээ-бирлерибиз деле мисалы алса намаз окуйбуз, бирок өзүбүз бактысыз сезип жүргөндөрүбүз бар. Намаз окуп атабыз, бирок бактысыз сезип атабыз да. Кап, мындай баягыда ушундай кылбай эле иштей бергенимде, бул намаз окуйм деп, анан ушул динди бой жерде буяк чыштап салдым эле, ошону жумушумду чыштабай эле койсом болмок экен. Ошондо момунт берсем да ийгиликти умутпай экен. Кийин деле момунт коюп тооба кылып койсом болмок экен деп кээ-бирлер жаман ойдоп жүргөндөр бар да. Жок, субханалла. Пайгамбарыбыз айтат, кимде-ким адалды дейт, адалды. Адал арам нерсени адалга алмаштырган болсо, мына субханалла ошолор Алланын алдында эң бийик тоо, эң бийик чокуга жеткендер болуп эсептелет. Кимде-ким арамды тыштап, Алла Тааланын кайсы нерсеси буйругу болгон болсо, ушу Алланын буйругу экен, кой муну кылышым керек экен деп туруп кылды. Мына ошолор субханалла Алладан кутулду. Азыр мына ошон үчүн келдик турганда биз Алладан сурап атканбыз азыр. Алладан сурайбыз азырчы. Алла, мына мен жаман адатым бар эле. Мына ушул жерде алып эрди кайрыл урушуп жүргөнүңүздөр бар. Мына кечирип кете турган жер да. Тууган менен урушуп жүргөн жер, мына кечирип кете турган жер. Жүрөгүңдө мындай такыр нерсе, мындай карасаңыз кыргызда сөз бар. Бир карын майды бир кумалак чиритет дейт. Бул кыргыздачы мындай айтканда бар көп нерсени алса, мындай фразологизм деп коет, билесизби? Фразологизм деген бир сөз бирок көп маани берет да. Ошону эгерде динге ала турган болсок, биздин жүрөгүбүздү ушундай таза бир, ушундай таза эсептеп турган болсок, ошонун ичине бир мындай жаман нерсе кирип кете турган болсочу, жаман эле мындай бир кирип кете турган болсочу, ошол уулап отуруп ошол жүрөк токтотуп коет экен да. Иманды бузуп коет экен. Пайгамбарыбыз айтып аткан, момун үчүн дейт, имандуу адам үчүн, аял болсо эркек үчүн эң жакшы өлүм, ошол экен, өлүп атканда бир дагы адамга болгон жек көрүү, жаман көрүү сезим болуп өлүп кете турган болсо, бир дагы мындай жаман көрүү. Пайгамбарыбыз Хазрет Ибн Аббаска төбөсүнө өтүп барып, мынтип калат, Аббас деп атат экен. Карасаң, пайгамбарыбыз айтат, Аббас дейт. Я Расулалла, лаббайк, мен жаныңызда турам десе, пайгамбарыбыз айткан, Аббас, сен ушундай жашоо, ушундай өмүр өткөз дейт. Ушундай бир өмүр өткөз. Сен өмүрүңдө эртең менен тургандан баштап кечке чейин, кечте жатканда таңга чейин дейт, бир дагы адам жөнүндө жаман ойлобой жашап өткөзгөн болсоң дейт, ушундай өмүр өткөзүп турган болсоң, анда сен сөзсүз ийгиликке жетесиң деп аткан да. Мына азыркы заманда деле бар го, мисалы алса, мындай кызганчаактык, көрө албастык себебиненчи көп адамдарчы субханалла бир адамды өзү да бактысыз болот, башка бирөөнү бактысыз кылат да.
Ошол себептен мына бул жерге келгенибиздечи, бул жерге келгенде мына биз жүрөктөрүбүздүн баардыгын бошотолу. Өттү кетти. Мына өттү да мына өттү. Эмне болду? Ал өтүп кетти. Болду, ал эч качан эми болбойт. Ошондой точно кыла албайбыз. Мына күнөө болду, күнөө болуп өтүп кетти. Сооп болуп өтүп кетти. Мына бүгүнкү күндө убакытта азыр мына бул ушул жерде Я Алла, менин жүрөгүмдү тазала, башка кир нерсени экинчи менин жашоомо киргизбе деп туруп кетели. Оңой бекен кылса болобу? Кантет экенбиз? Я Алла, мына мен өмүрүмдү, мына калган өмүрүмдү сенин каалагандай, сен урметкендей жашат, жана жүрөгүмө да бир дагы адамга болгон жек көрүү, кызганыч, ушундай бир жана эң жаман болгон амалдарды жашоомо, жүрөгүмө киргизбе. Бүгүндөн баштап баарын кечирдим. Баарын кечир, мисалы, кээ бир айтат го магачы, молдоке кечире албайм дейт да. Жок, кечире албайм мен. Уже боя момду аны невозможно кечиргенге дейт да. Жок, субханалла. Кечирсе болот. Кантип десе, субханалла. Ошол адамдын ойлобой коюу керек. Ошол адам жөнүндө субханалла жаман нерсени ойлобой коюш керек. Ал сага жаманчылык кылган, эми ал ушундай нерсе бир унутпаш керек да. Сага бирөө жаманчылык кылган болсо, ал өзүнө эле жаманчылык кылды. Бирөө жакшылык кылган болсо, ал өзүнө эле жакшылык кылды. Ал сизге тагдырыңызда болгон гана нерсе келди. Тагдырыңда болгон жаманчылык келди, тагдырыңда болгон жакшылык эле келди. Демек ушундай чоң амал бекен, Алланын белеги бекен бизге берген. Алланын бул белеги. Анан ушул жерде машалла баардык жүрөктөрүбүздү тынчытып, жөнөкөйлүктү өзүбүзгө мындай бир эң баалуу нерсе катары алалы. Жөнөкөй. Анткени себепчи Алла Таалага жаккан нерсе жөнөкөйлүк болгон себебиненчи бейиштеги адамдардын бейишке кире турган, бейиште киргенден кийин дагы адамдар жөнөкөй болушат. Бейиштегилердин сыпаты экен бул жөнөкөйлүк деген. Эгерде дейт, алымдар айтат да, кимде дейт, бул дүйнөдө буга кичипейилдүүлүк берилген болсо, мына бул дүйнөдө кичипейилдүүлүк берилген болсо, жөнөкөйлүк берилген болсо дейт, ал бул дүйнөдө эле дейт да, каяка бара турганын көрсөтүп койду дейт. Кимдин жашоосунда бул дүйнөдө эле текеберлик болсо, менменсинүү болсо, көрө албастык болсо, ач көздүк болсо, хасат боло турган болсо дейт, ал бул дүйнөдө эле көрсөтүп койду каяка бара турганын деп атат. Адамдын ким экени мына ушул жерден эле билинип калат экен. Анан алымдар айтат, субхана, жалгыздыкта Аллах менен болгон мамилени оңдойлу. Анткени себеп сен жалгыз калганыңда таквачылыгың билгизет. Ал эми көпчүлүктүн арасында сен сакалың узун, көйнөң узун болуп, о Алла деп ыйлап атканың дейт, бул таквачылык эмес дейт. Бул рия ва сумаа дейт. Рия ва сумаа айланып кетиш коркунучу бар экен. А теке ушундай бир адамдын жүрөгүнө рия ва сумаа жанагындай кумурска бар го, кумурска. Ошо кумурска акырып мындай өзүн билгизбей, эчтеке билинбей эле башына чыгып калган мынтип карасаң кумурска болуп калат го. Ошондой болуп жүрөккө акырып жана кумурсканын изинде болуп кирип кетет экен. Биз билбейт экенбиз. Демек жалгыздыкта субханалла качан жашоодо жалгыз калганыңда, үйдө жалгыз калганыңда, мечитте жалгыз калганыңда, өзүң менен өзү жалгыз калганыңда, о Алла, мага окшогон күнөөкөр пендеңди эмнекен күнөөгө кайра мени батырып салба. Же болбосо, я Алла, я Hayy ya Qayyum, birahmatika asta'id, aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa tarfata ayni deydi. Ey Allah'ım, men senden kechirim surayım. Sen meni bilesиң. Meni deydi, көз ирмемчеликте өзүмдүн нафсимди дейт, мага берип койбо дейт, мага тапшырып койбо, нафсим менен бир нерсе кылып албайын деп таква адамдар көп дуа кылышат экен да. Анткени биз нафсибиз бизге чоң душман экен. Ошол себептен биз азыр душманыбызды жеңиш үчүн келдик. Мына Рамазан айында турабыз. Рамазандынчы бир эмеси сиям, тыйылуу экен да. Эмнеден тыйылуу десе, бул күнөөдөн тыйылуу экен. Бирок бир күнөө бар экен, сыртта көрүнгөн күнөө бар экен да, турабы? Бирок иштеги күнөө бар экен, ал субханалла дайыма биз менен аны кетириш оор экен. Билесиңерби, Рамазан айында чектен чыккан шайтандардын баары байланып болот, турабы? Чектен чыккан шайтандын баардыгы байланып болот. Алар эки түрлүү түшүндүрөт. Ошонун бирөө сенин ичиңде болот да. Ошо шайтандан дагы жаман 70 эсе жаман болгон бул сени менен мен нафсим, каалообуз. Каалоо. Адамдын каалоосучу жанагындай бир ооздугу жок, азуат сыяктуу экен да. Аны кандай минем десең мине албайт экенсиң да. Бирок алымдар да субханалла, эгерде сен нафсиңди дейт да, башында эле минип ала турган кулун кезинде минсең. Кулун кезинде, тай кезинде миниш оңой болот дейт. Эгер сен тай кезинде минип алсаң, кунан кезинде миниш оңой болот дейт да. Эгер сен кунан кезинде минип алсаң дейт да, бышты кезинде минишиң оңой болот дейт. Бирок эгер нафсиң бышты болуп кеткен болсо, бышты аттай болуп кеткен болсо, бир азый сайып калган болсочу, аны өлүм субханалла тарбиялай албайт экенсиң да, мине албайт экенсиң, ал азоо деп коет экен анчы.
Ал өзүңө чалпы болуп жатып алат экен, ушундай кылат экен. Ошол себептен субханалла, мына Аллах Таала бизге Рамазан менен, аны Рамазандын ичиндечи өзгөчөлүгү мына сиз менен бизди умрага алып келип, ошо нафсилерибизди тарбиялашка мүмкүнчүлүк берип атгандар. Иншалла баары ушу нафсибизди мына бүгүн тарбиялап баштайлы. Нафсибизди тарбиялап, каалообузду кандай десе жөн эле эмес. Өзгө-өз айталы. Эмнеге келдиң эй баландай? Эй Абдулла, эй Айша, эй Фатима, эй Хадижа, эй Эрмек, эмнеге келдиң деп өзүң-өзүңдө суроолор берели. Эмне жүрөсүң бу жерде? Эмнеге келдиң эле деп сурап берели. Бийик-бийик үйлөрдү көрүш үчүн келдиңерби? Же Кабаны ой, киши көп экен деп айтыш үчүн келдиңерби? Же болбосо машиналерге карап, о 70-чи камерлер буякта такси экен деп көрүш үчүн келдиңерби? Же болбосо адамдар субхан 570 200 крузак менен таксовать этет экен деп көрүп, ай деп таң калыш үчүн келдиңерби? Жок, андай эмес субханалла. Биз өзүбүзгө таң калганы келдик деп акчы. Алла, сен мени ушул жерге алып келип койдуң. Эми мени бир да күнөө кылдырба. Бир дагы нафсимди аркадан ээрчип салба. Бир дагы адамга зыян жеткиздирбе. Жана бирөөнө да субханалла, бир дагы мындай бир өзүм бир бейгапарлык менен бир иш кылып албайын деп Алладан сурашыбыз керек экен. Иншалла даярбыз ушуну? Аракет кылабызбы? Анда амин. Субханакалла хамдик. Ашала анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым, өзүң райым кыл. Бардыгыбыздын күнөөбүздү кечир. Бардыгыбызды жакшылыкка буйур. Аллахым ушу умраларыбызды кабыл кыл. Жана башка кыргызстандыктар, башка момунсун бүткүл жүзү үммөт ошо умра сапарына келип, ошол жерден пайда алып, жүрөктөрүн ийман менен толтуруп кетишке тоофук берсин. Алла Таала күнөөбүздү кечирсин, райым кылсын. Алыста калган үй бүлөлөрүбүздү Алла Таала өзү сактайм деген өзү сактасын. Бардык проблемаларын Алла өзү чечип берсин. Биз чече албайбыз я Алла. Сен өзүң ушул ооруп аткандарга шифа бер Аллахым. Ниетибизди оңдоп аткан ниетибизди оңдош мүмкүнчүлүк бер Аллахым. Ынтымак болбой атса ынтымак бер Аллахым. Сүйүү болбой атса сүйүү бер Аллахым. Сен райым кылып ахиретте жүрүү жаркылышсың. Амин раббил аламин.